аймагында акыркы учурда болуп жаткан кылмыш жана кырсык окуяларынын чоо жайын чагылдырган протокол берүүсү назарыңыздарда. Сиздер менен мен Болотбек Исабек уулу, саламатсыздарбы? Бул жолку чыгарылышыбызда мас абалында унаасын башкара албай кырсыкка кабылган айдоочунун жана кайгылуу кызматкерлерине каршылык көрсөткөн жарандын окуясын чагылдырмакчыбыз. Biz valla tünedim. Yoldaş polkovnikim. Ayda gördün. Сиздер көрүп жаткан бул Mitsubishi Lancer үлгүсүндөгү автоунаа рейдтик иш-чаранын жүрүшүндө токтотулган. Токтоткон учурда автоунаанын айдоочусунан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан мыйзам талабына ылайык наркология бөлүмүнө жеткирилүүсү тийиш. Бирок айдоочу сөзгө келбей патрулдук милиция кызматкерлери менен байма-бай айтышып, автоунаанын ачкычын берүүдөн баш тартты. Законду сиз бузуп келбедиңизби? Мына ошо документтерди берип койбойсузбу для составления протокола? Если моно жүрөк кармап мондай. Скорый чакыралы? Скорый чакырбайсыз. Чакырбайсыздар. Анда скорый эмне скорый чакырбайсыз. Документтерди берип койсузчу. Бирөө дейм. Ашнака не? Колдон бою. Колдоно. Болет, отур. Üstüne basmış. Бир нече убакыт өткөн соң айдоочунун мас соосун тактоо максатында жакынкы наркология бөлүмүнө жеткирилди. Ал жактан айдоочу кызматкерлерге тоскоолдук жаратып, наркологиялык тесттен баш тартты. Унаа айып короосуна токтотулуп, протокол түзүлдү. Рейдтик иш-чаранын алкагында 102 кызматына билдирүү келип түшөт. Көрсөтүлгөн дареке чыгармачыл топ кайгылуу кызматкерлер менен биргеликте барганыбызда төмөнкүдөй окуяга күбө болдук. Причем, жүр, документтерди алып кой байке. Документтерди алып чык. Документтерди алып чык. Сиздер көрүп турган бул кара түстөгү BMW унаасын айдап бара жаткан жаран унаасын башкара албай жол тилкесинен чыгып, зымгарагайды сүзүп токтогон. Документ, айдоочулук күбөлүк, техпаспорт, машинанын документтери. Окуянын чоо жайын аныктап, өздүгүн тактоо учурунда айдоочу спирт ичимдигин ичкен деген шек жаратып жаткандыктан абалын аныктоо үчүн жакынкы наркология бөлүмүнө жеткирилди. Тесттин корутундусу менен ичкендиги тастыкталган соң, унаасы атайын кызмат менен айып короосуна жеткирилип, айып кагазы толтурулду. Кошо кирип. Ал эми бул унаанын айдоочусун мас абалында деген шек менен текшерүүгө алганыбызда унаасынан түшө качып, айдоочу эмесмин, унаа башкарган жокмун деген жүйө менен жоопкерчиликтен качууга аракет кылган. Хорошо дейм. Мен туалеттен кармап жатты. Опай. Хорошо эми документ көрсөт дейм. Мен машина айдаган жокмун. Мен туалеттен кармап келишти да просто. Эгер мен за рулем эмесмин да.
фактын. Хорошо дейм, зарлуу эмес болсо эми көрсөтпөйт. Эгер мен зарлуу эмес болбосун, мен кантип көрсөтөм опай? Ким зарламайт? Бул аракетинен эч кандай майнап чыкпай наркология бөлүмүнө жеткирилди. Жок, мисалы, азыр. Айдоочу текшерилүүдөн өтүүдөн баш тартты. Протокол түшкөндө кандай түшүгө мен аны запомнил Чечип коебуз. Сол маселесин текшерип беребиз. Например, мен зарлам келген жокмун дедим. Булар мен машина айдап келаткан жерден тоскон жок. Мен туалетке бараткан жерде тосту, караңгы жерденчи. Отказываюсь. Мыйзам талабына ылайык мындай жагдайда унаа айып короосуна токтотулуп, протокол түзүлөт. Эгерде сиздер кандайдыр бир мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, төмөнкү номерлерге байланыссаңыздар болот.